Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университеттин вебинарынын катышуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү вебинарга кош келиңиздер. Бүгүнкү вебинардын темасы академиялык окуу, жазуу, кыргыз тили жана адабияты сабактарында. Бүгүнкү вебинардын спикери Камбаралиева Улкан Жолдошбековна, Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору. Кечиресиздер, микрофондоруңузду өчүрүп алсаңыздар. Камбаралиева Улкан Жолдошбековна, Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору, филология илимдеринин доктору. Улкан Камбаралиева Россиядагы Калинин университетинин орус филологиясы факультетинин бүтүрүүчүсү. Фрунзе орус тили жана адабияты педагогикалык институтунда Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштеген. Азыр Борбордук Азия Америка университетинин профессору. Камбаралиева Улкан 5 монография, 10 илимий методикалык жана окуу китептери жана башка көптөгөн илимий эмгектери менен жалпы 116 эмгектин автору. Москва мамлекеттик лингвистика университети үчүн электрондук окуу китеби түркчө-орусча, орусча-түркчө жана кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча чөнтөк сөздүктөрүнүн автору. Ошондой эле Камбаралиеванын орус, кыргыз, түрк, англис тилдериндеги илимий методикалык макалалары Кыргызстан, Россия, Түркия, Англия, Казакстан мамлекеттериндеги абройлуу эл аралык илимий басылмаларга жарык көргөн. РИНЦ маалымат базасындагы жогорку импакт факторлуу басылмаларда 25 макаласы жарыяланган. Когнитивдик тил илими боюнча Кыргызстандагы алгачкы докторлук иши болуп саналган «Темперальная категоризация в концептуальной картине мира на материале русского и кыргызского языков» аттуу диссертациясын 2014-жылы жактаган. Анда эмесе бүгүнкү сөздү Улкан Камбаралиева эжеге берсем. Эже, сиз бул жактасызбы? Ооба. Чоң рахмат, Эли Райым. Анда дароо эле презентацияны көрсөтө берейин. Көрүндүбү? 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 Ооба, көрүнүп жатат. Саламатсызбы? Ооба, эже көрүндү. Көрүп атабыз. Бүгүнкү мен баяндамам план менен тааныштырып өтөйүн. Биринчи, ошол жогорку окуу жайларында окутулуп жаткан кыргыз тилинин мазмунуна бир аз сереп салалы. Андан кийин академиялык жазуу эмне экендиги жөнүндө, анан сабаттуулуктун бүгүнкү күндө кандай ролу бар экенине бир аз токтолобуз. Анан кыргыз тили жана адабият сабагында академиялык окуу жана жазуу көндүмдөрүн кантип калыптандырууга болот деген суроолорго жооп беребиз. Баарыбызга белгилүү болгондой, ар бир айтыла турган же болбосо жазыла турган кептин кимге арналганына жараша көп убакыттардан бери өзүнүн каражаттары бир системага калыптанган. Мисалы үчүн биз азыркы убакта коронавирус жөнүндө кичинекей балдарга бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей деген сөздөр менен колдонуп эч убакта айтпайбыз. Ошондой эле дагы башка газета журналдарга же болбосо биолог медик адамдарга ар бирине ар башкача текст даярдаганга оозеки болобу, жазуу болобу аракет кылабыз. Мына ушулардын баардыгы биригип келип, баарыбызга белгилүү болгондой 5 стилге ажырымдалган. Ал эми мына ушул академиялык жазуу эмне экендигине токтолоордон мурда биздин жогорку окуу жайларында кыргыз тили кандайча окутулат деген суроого жооп берип көрөлү. Биз сурамжылоо өткөргөн элек, ошонун жыйынтыгы менен тааныштырып өтөйүн. Биринчи сурамжылоону 18-жылы баштаганбыз. Анан улам жаңы маалыматтарды кошуп отуруп, азыр 20-жылдагы биринчи семестр убагындагы бир аз студенттер катышты. Бардыгы ол 500дөн ашык студент, аны 500 деп тегеректеп алдык. Биринчи аларга узаткан сурообуз кыргыз тили боюнча окуу китептерин баалаңыз деген суроо бергенбиз. Мектептин материалы дейт.
дээрлик көпчүлүк бөлүгү тилчилер үчүн жазылгандай дейт. Баардыгы грамматикалашкан. Тексттер аз, кызыксыз, пайдасыз, эч кандай дүйнө таанымды көтөрө турган тексттер эмес деген жыйынтыкка келишти. Ал эми тексттерди функциялык, туура, пайдалуу окуу деген эмне деген экинчи сурообузга болсо, так билбейм дейт. Экинчи бөлүгү болсо уккан эмесмин дейт. Эч жерде мындай нерселерди окутпайт деген жоопту үчүнчү топ берди. Ал эми кыргыз тилинде ошол академиялык текстке кире турган аннотация, макала, реферат жана башка түзүүнүн эрежесин билесизби деген суроону узатканыбызда үйрөнгөн эмесмин, эрежеси да барбы деп таң калгандар да болду. Анан эптеп, болжолдоп башкаларды карап түзгөндөр дагы бар экен. Мына ушундай жыйынтыктардан кийин гана анан биз академиялык окуу жана жазуу эмне экендигине киришсек. Академиялык жазуу деген эмне? Академическое письмо. Бул негизинен батыштан келген түшүнүк болуп эсептелет. Биз буга чейин Советтер Союзунун убагында илимий стиль менен чектелчүбүз. Бирок илимий стилдин жалпы эле ошо стилдердин бирөөсү экенине мүнөздөмө берүү менен гана чектелчүбүз да. Ал эми анын ичинде ар бир ишти кантип жазуу керектиги жөнүндө бизге эч убакта эч ким маалымат берчү эмес. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай, бул көндүмдөр менен билгиликтердин татаал комплекси болуп эсептелет. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө эң негизги билгилик катары бааланууда. Ал эми мунун эң негизги себеби бул жалаң эле лингвистикага же болбосо тил илимине таянгандыгы менен эмес, ошондой эле металингвистикалык же болбосо тилден тышкары турган кандайдыр бир билгиликтерге таянганында. Анын ичине логиканы киргизебиз, башкалардын пикирине сыйлоо менен мамиле кылууну киргизсек болот. Башкалардын иштеринен пайдаланууну жана башкалардын баардыгын бир топтом катары карасак болот. Мына ошолордун негизинде ушулардын баардыгын тил сабактарында кантип калыптандырууга болот деген суроого жооп берүүгө аракет кылабыз. Көбүнчө мен теорияга анчалык деле кеңири токтолбоону чечтим. Ошондуктан бүгүн конкреттүү гана мисалдарды берүүгө аракет кылам. Эмне үчүн керек академиялык окуу жазуу көндүмдөрү? Мисалы үчүн академиялык окуу жана жазууну көпчүлүк окуу китептерин карап көрсөңүздөр өзүңүздөрчө, бул жалаң эле ошо илимий чөйрөгө багытталган, илимий чөйрө үчүн арналган бир маалымат катары каралат. Ал эми башка адамдарга кереги жокпу деген суроо туулушу мүмкүн. Ал эми албетте билим алуу процессинде муну окуу жогорку класстардан дагы же болбосо ортоңку класстардан да баштаса аябай жакшы болмок. Эссе, дил баян жана башкалардын баардыгын аткарууда, анан ооз-эки кептин тексттерин түзүүдө аябай керек болот албетте. Ал эми кесиптик милдеттерди аткарууда баарыбыз бир жерден билдирүүлөр жазабыз, отчеттор жазабыз, анализ кылабыз. ооз-эки жана жазуу түрүндөгү тексттердин толтура түрлөрүн түзөбүз. Мына ошолор да бизге керек болот. Ал эми күнүмдүк жашоодо эң жөнөкөй сөз менен айтканда сабаттуу сүйлөөгө, китепти кандайдыр максаттуу окууга, китеп деле эмес, ар бир жазма текстти деп айтсак болот да. Убакытты бекер кетирбей, мына ошолордун баардыгын максаттуу окууга үйрөтүүчү өзүнчө бир дисциплина. Бул дисциплина батыштан келип, Россияда 2007-жылы гана колго алына баштады. 2008-жылы азыркы учурда толтура окуу китептери бар. Ар бир жогорку окуу жайында өзүнчө дисциплина. Ал эми биздин кошунабыз Казакстанда болсо 2013-жылдан баштап гана окутулуп келе жатат. Өзүнчө сабак катары академиялык жазылым деп. Ал эми ушул кезге чейин Кыргызстанда өзүнчө сабак болбогону аз келгенсип, кыргыз тили, орус тили жана башка тилдерде дагы азын олак гана сөз кылып кетет. Мисалы үчүн чет тилдерде, ал эми кыргыз жана орус тилдеринде таптакыр маалымат жок экенине биз ынандык. Күнүмдүк жашоодо болсо, мына ушул ар бир мүнөт сайын алмашып турган маалыматтарды туура колдонууга, алардан кандайдыр пайдалуу жагын алууга, убакытты текке кетирбөөгө үйрөтө турган бул өзүнчө бир билгиликтердин комплекси десек болот. Академиялык жазуунун айрым белгилери. Ал эми көпчүлүк учурда бизде ошол деңгээлибиздин көрсөткүчү деп эсептөөгө болот. Академиялык жазууну мисалы илимий стиль менен чаташтырышат, расмий иштиктүү стиль менен чаташтырышат. Таза болбосо жана сынчыл ойлом менен да чаташтырып жүргөн учурлар бар да. Булардын баардыгы тилекке каршы аябай өкүнүчтүү нерсе. Илимий даражасы бар биздин замандаштардын оозунан чыккан кептер. Илимий стиль бул жалпы гана түшүнүк болуп эсептелет. Бул тарыхый калыптанган жана системаларды өйдүкпү? 5 система бар.
биздин тилибиздин мисалы орус тилинде 5 тил деп эле айтылат. Ал эми биз болсо 5 система деп айтсак болот да. Кодко айландырылган, кодифицированный деп койсок болот. Кодко айландырылган адайы тилдин бир салаасы, бир тармагы. Ал эми расмий иштиктүү стиль болсо эч убакта академиялык жазууну ичине камтый албайт. Азыр болсо толугураак токтолууга убактыбыз жок. Дагы Кудай буйруса, мүмкүн китептерден сиздерге маалымат берүүгө аракет кылабыз. Илимий стилдин өзгөчөлүктөрү, түрлөрү 5 түргө бөлсөк болот. Жеке, илимий, маалыматтык жана башка деп, мына ушулардын баардыгын ажырымдап топтоого аракет кылдык. Академиялык жана академиялык эмес тексттер деп бөлөбүз. Академиялык текст мына ушул орус тилинде таркалган аныктамага, дефиницияга таяна турган болсок, илимий кандайдыр бир чөйрөгө багытталган маалымат. Ал эми академиялык эмес тексттер болсо, ар бир эле кабыл алуучуга багытталган, кабыл алуучуга багышталган маалымат болуп эсептелет. Анын ичине көркөм чыгармалардан баштап кулактандырууга чейин кирет экен. Академиялык окуу жана жазуунун мазмунун бөлүүгө аракет кылалы. Материалды тандай алган адам, аны анализдей алган адам, аны колдоно билген адам, максаттуу пайдалануу, жөн эле пайдалануу эмес, максаттуу пайдалануу. Мына өзүңүздөр дагы жаш кезиңиздерде, кичинекей кезиңиздерде дил баян жазуудан кыйналганбыз баардыгыбыз мектепте эсибизде, Андан кийин жогорку окуу жайында окуганда курстук ишти жазганда кыйналганбыз. Башкаларды карап көрүп, туурап аракет кылганбыз. Ал эми билим жаатына аракет кылган ошол жакта кандайдыр бир жыйынтыктарга жетем деп азыркы учурда аракет кылып жаткан көп кесиптештерибиз аябай жакшы билет. Макаланы кантип жазуу керек деген суроого конкреттүү жооп алуу азыркы учурда мүмкүн эмес, тилекке каршы. Кыргыз тилинде айтып атам да. Ал эми орус тилинде, англис тилинде жана башка тилдерде жазылгандардын баардыгы ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт. Мисалы үчүн ар бир журналдын өзүнүн талабы бар. Ал эми жалпы талаптар барбы деген суроого эч ким жооп бере албайт тилекке каршы кыргыз тилинде. Биринчи жазуудан мурда албетте окуганга үйрөтүш керек. Баарыбыз эле окуй алабыз деп эсептейбиз. Текст болсо тамгаларды билген, кат тааныган адам болсо ар бир тилди окуй алат, тамгаларын тааныбаса кандай эле жок. Бирок мына ошол академиялык окуу дегенди эмне экендигине токтолуп өтөлү. Бул жана айтпадыкпы, максаттуу, анан пайдалуу окуу деп өзүбүзгө. Текст, мисалы үчүн, авторлордун кандайдыр бир максатына жараша эркиндиктин бир жогорку бир чегин чагылдырган өзүнчө бир чыгармачылык болуп эсептелет, чыгарма болуп эсептелет, же оозеки, же жазуу түрүндө. Анан окуу, мына ошол тексттердин жашашы, элдин ичине таркалышы, анан биздин окуубуз мына алдыга койгон максатка жараша окуунун максатынан жана аны кандайча эл кабылдоо деңгээлине жараша болот. Мына ошол себептен эң чоң 3 суроону коюшубуз абзел. Эмне үчүн окуш керек? Анан эмнени окуш керек? Анан кантип окуш керек деген. Мына ушул 3 суроого жооп берген окуунун түрү бул функциялык окуу. Функционалдык эмес. Функциональное чтение бул функциялык окуу. Ал алдыбызга койгон кандайдыр бир тапшырманы аткаруу үчүн же бир конкреттүү маселени чечүү үчүн маалыматты издөө максаты менен окуу. Ошондой эле жанагы Фоломкина деген окумуштуунун методисттер аябай тааныш бул чыгарма менен. Окуп таанышуу, көз жүгүртүп окуу, анан издеп иликтеп окуу, ошондой эле жалпы филологиялык окуу, ичинен окуу, үн чыгарып окуу деген сыяктуу окуунун түрлөрү бар. Негизинен ошо 4 түрүн бөлүштүрүшөт. Азыркы учурда кыргыз тилин экинчи тил катары окууда мына ушул окуунун 4 түрүнө таянып жүрөбүз биз дагы. Учурунда орус тилинде эмгектерин жазган окумуштуулардын баардыгы англис, немис, француз тилиндеги чыккан эмгектерге таянгандыгы тастыкталган. Ал эми ошол туура эмес окуунун кесепетинен 5 жылда бир жолу өткөрүлүүчү PISA анан PIRLS деген сыяктуу конкурстарда Кыргызстандан барган өкүлдөр аябай төмөн деңгээлди көрсөтүшөт да. Ал эми ошол барган балдардын баардыгы билими төмөн деп эч ким айта албайт.
убакыттан артта калып калышат, же болбосо окуганда кандайдыр бир кайсы жакка көз жүгүртүш керек, кайсы жерде көңүлдү коюп окуш керек, мына ушул окуунун сырларын гана билбегендиги үчүн төмөнкү деңгээлди көрсөтүп жатышат. Мына ушулардын баарын окуунун түрлөрү менен мектептен тааныштырып баштасак, биз үчүн өтө чоң пайда алып келмек. Мына ошол окуудан кийин сабаттуулук деген чоң деңгээл бар. Мына ошого жана мен айткан уюмдардын көрсөткүчтөрү баардыгына токтолуп отурууга убакыт жок. Презентациядан кийин өзүңүздөр карап аласыздар деп ишенем. Жөнөкөй критерийлер, анан улам татаалдаштырып жөнөкөйдөн татаалды көздөй. Биринчи жөнөкөй эле критерий боюнча издөө бул эң төмөнкү деңгээл болуп эсептелсе, андан кийин окурман алдына көптөгөн критерийлерди кое баштайт. Анан ошол коюлган критерийлердин арасындагы байланыштарды, логикалык жана башка структуралык байланыштардын баарын таба билгенге үйрөнөт. Анан өзү алардын баардыгынын арасындагы логикалык ыраттуулуктарды калыбына келтирип, анан өзү тыянак чыгарууга үйрөнөт. Мына ушулардын баардыгын колдонуп, өзү жорумдай алат, өзүнүн пикирин билдире алат, интерпретациялай алат. Мына ушулардын баардыгы окууну үйрөнгөндүктүн деңгээли болуп эсептелет. Ал эми академиялык сабаттуулуктун ролу момундай тепкичтерден турат. Эң жөнөкөй эле лексиканы билүү, метафораларды түшүнүү, текст эмнеден турат, тексттин структурасынын кандай бөлүкчөлөрдөн турат, мына ушулардын баардыгын билүү, кандай типтери бар экенин түшүнүү. Ошондой эле графикалык ар кандай маалыматтар да тексттин бир түрү болуп эсептелет да. Семиотиктер аябай жакшы билишет. Мына ошолордун баардыгынан жыйынтык чыгара билүү, жорумдай билүү, интерпретациялоо. Бир идеяны, негизги идея, анан экинчи даражадагы, үчүнчү даражадагы идеялардан иргеп алууга үйрөнүү дагы мына ушул сабаттуулукту көрсөтөт. Ал эми жөнөкөй эсептөөнү болсо, бул эки уюмдун билдирүүсү да. Муну болсо биз өзүбүздүн маалыматтардын ичиндеги ошо интерпретациялоодо орун алмаштыруу, трансформациялоо деп түшүнсөк болот гуманитарийлер. Ал эми таглимдин өкүлдөрү болсо, албетте формулалар жана сандар менен алмаштырса болот. Суроолордун ар кандай түрлөрү бар. Мына ошолордун баарын классификациялай билүү, аларды бири бири менен салыштыра алуу. Мына ушулардын баардыгын жакшы билбегендиги үчүн биздин окуучулар тилекке каршы төмөнкү көрсөткүчтөрдү көрсөтүү менен эч кандай орундарды көрсөтө албай, Кыргызстан билимсиз өлкөлөрдүн катарында калып келет. Ал эми мына ушул белгиликтердин баарын токтой турган негизги бирдик бул текст, албетте. Азыркы учурдагы жанагы грамматикалашкан окуу китептеринен кутулуп, кийинки баскычка чыга турган, бизди сабаттуу кыла турган бирден бир жол бул тексттин негизинде окутуу болуп эсептелет. Бардык эле тилдерди мына ошол текстти негизги бир катар карап окута турган болсок, чоң жетишкендиктерге жетишмекпиз. Мурда өзүмдүн тажрыйбамдан айта алам. Карап көрсөңүздөр, албетте текст маалымат булагы катары. Мына мен айтып жаткан нерсенин баары оозеки текст болуп эсептелет. Кандайдыр бир маалыматты берүүгө аракет кылып жатам. Ал эми ушунун баардыгын эл ырайым жазууга түшүрүп жатат. Дагы ошол тексттин фиксация болгон өзүнчө бир түрү. Анан ылдый жактагы белгилерин карап көрсөңүздөр, тил менен адабиятты интеграциялап окутуу негизи. Мага жанагы көптөгөн кесиптештерим ошо интеграциялоо боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз деп айтышканда, мына ошол себептен интеграциялоого бүгүн кеңирээк токтолом. Академиялык окуу жана жазууну биз азыр текстти жөн гана окуп тим болбой, жан дүйнөбүздү байытабыз, аң сезимибизге кандайдыр маалыматты кошобуз. Ошондой эле академиялык окуу жана жазуу боюнча кандайдыр бир маалыматтарды алабыз. Ошондой эле адабияттан да өзүнчө маалымат алабыз. Бул жерде бир эле коен эмес, көптөгөн коендорду бир эле ок менен атып алууга мүмкүнчүлүк өзүбүзгө түскөнгө аракет кылабыз. Окуу процессиндеги тексттин функциялары момундай алып бириктиргенге аракет кылдым. Билимди кеңейтүү жана толуктоо кызматын аткарат. Окуу билгиликтерин өнүктүрөбүз, андан ары мурда алгандарыбызды дагы толуктап, оозеки тилинде жакшы сүйлөөгө үйрөнөбүз, жакшы жазууга үйрөнөбүз. Ошондой эле эң акыркы этап болуп эсептелет, жазуу түрүндөгү кепти талапка ылайык кылып өнүктүрө алабыз. Азыркы учурдагы жанагы илим менен алектенген көптөгөн кесиптештердин баардыгы макаланы кантип жазуу керек дегенди мына ошол структураларына азыр азын аулак токтолуп кетебиз. Текстти түшүнүүнүн 3 деңгээлин бөлүшөт көбүнчө. Биринчи фактысын кабыл алабыз, албетте, өзүбүз мындай ойлонуп көрө турган болсок. Анан аны жорумдай баштайбыз, интерпретациялайбыз. Анан аны пайдаланууга аракет кылабыз. Бул
стилдештирилген, жөнөкөйлөштүрүлгөн 3 деңгээли болуп эсептелет. Анан жооп кайсы жерде, окуунун түрлөрү, анан ошондой эле негизги мазмун, маани канчалык деңгээлде биз тарабынан жетишилет. Мына ушулардын баардыгын ушул таблицадан көрүп турабыз. Мына ушунун негизинде суроолор дарагы стратегиясы түзүлгөн экен. 16-жылы мага аябай жагып калды, силерге да жагат болуш керек. Бул дарактын түзүлүшү, өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, универсалдуу кылсак болот да. Көркөм тексттен баштап илимий текстке чейин колдонсок болот. Болгону биринчи жана киришүү дарактын башы, ооз-2 кепте. Чыныгы түшүнө алган адам гана суроо бере алат деген аксиома бар. Методикада методисттер аябай жакшы билишет. Дарактын башында эмне, кайсы жерде, качан суроо бере беребиз. Ал эми дарактын сөөгүндө болсо максаты, эмне үчүн, кантип, ушуну мисалы үчүн илимий текстти, макаланы карап көрсөк, башында болсо кандайдыр маалыматтарды чогултабыз, эмне экен, объекти, изилдөөнүн объекти, ким тарабынан изилденген экен, качан, кайсы убакта, эмне максат менен. Анан өзүмдүн максатыма келсем, мен муну алдым, эмне үчүн, анын жанында мен чогулткан материалдарым кандай, анын кайсы жагын ала алам, кайсы жагын албайм. Ал эми дарактын тамыры болсо, мен өзүмдүн конкреттүү алып чыккан кандайдыр бир материалдарыма кантип колдоно алам. Ал эми ушуну ушундан ары практикалык жагына кантип өздөштүрө алам, же болбосо колдоно алам. Мына ушул бул илимий тексттин негизинде айттым. Бул жерде болсо көркөм тексттин негизинде түзүлгөн жакшы дарак болуп эсептелет. Текст түзүүнү ыкмаларын толуктап жазып койгонго аракет кылдык. Биринчи, текст деген эмне, анын структуралык мазмундук өзгөчөлүктөрүн айырмалаш керек. Мисалы үчүн тилчилер билет, жаз, чекит, кыш, чекит деп койсок, бул дагы текст болуп эсептелет, сүйлөм бир эле сөз болгонуна карабай. Мына ушул лингвистикалык түшүнүү, же болбосо тил илиминин көз карашынан баштап, кадимки башка адамдар күнүмдүк текстте колдонгон, күнүмдүк жашоосунда колдонгон тексттен экөөнүн ортосундагы ажырымдарды толтурууга аракет кылабыз академиялык текстте. Андан кийин тексттерди максаттарын үйрөнүп, кызматтарын үйрөнүп, анан аны анализдөөгө үйрөтсөк болот. Анан бирөөлөрдүн түзгөн тексттерин өзгөртүү, трансформациялоо, аны ооз-2 түрүндө, жазуу түрүндө, анан өзүнүн түзгөн тексттерин анализдөөгө үйрөтүү, анан тексттерди түзүү. Мына ушундай 5 чоң этаптан турат. Азыркы учурда эң көбүрөөк таркалган, анан көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон стратегия, же болбосо модель, бул гамбургер модели болуп эсептелет. Муну биз кыргызчалап мындай кылып көрсөттүк. Биринчи киришүү бөлүгү, экинчи бөлүк негизги бөлүк, үчүнчү корутунду. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, кичинекей илимий тексттен баштап чоң илимий текстке чейин баардыгы мына ушундай схемадан турат. Аннотация жазабызбы, же анализ жазабызбы, курстук иш жазабызбы, дил баянбы, эссеби, жада калса спич, мурда тост катары кабыл алчу. Спич азыркы учурда методисттер ооз-2 кепти эмоциялык айтуу максатында колдонушат. Мына ушулардын баардыгы мына ушундай 3 структурадан турат. Биринчи, эмне айтайын дегениңди билдир дейт. Анан ошол негизги бөлүк, ошону айт дейт. Аргументтер менен айт. Биринчи ой, экинчи ой, үчүнчү ой, булардын баардыгы аргументтер, же болбосо далилдер болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү корутунду бөлүгү, айтып бүткөнүңдү айтып туруп, эмне жыйынтыкка келдиң? Биринчи жыйынтык, экинчи жыйынтык, анан үчүнчү жыйынтык. Анан мындан ары улантууга болобу, болбойбу, актуалдуубу, актуалдуу эмеспи, перспективасы, же болбосо келечеги барбы, жокпу? Мына ушулар тууралуу корутунда айтылат. Мына ушундай жакшы гамбургер. Эгерде биз этин, анын ичине салынган чөп чарын, соустарын, кетчубун баардыгын ылайыктуу, баардыгын шайкеш колдоно турган болсок, гамбургерибиз абдан даамдуу болот. Ал эми тушкелди баарын колдоно бере турган болсок, анын иретинин баарын аралаштырып сала турган болсок, гамбургерибиз эч кимдин көңүлүнө толбойт. Эми конкреттүү бөлүгүнө өтөйүн. Чоңуздор Окулович Айтматовдун бетме бет көркөм текстте, мисалы үчүн ошол академиялык окуу жазуу дегенде эле дароо эле илимий текстти эсибизге алабыз. Ал эми бул көркөм тексттин негизинде кантип академиялык окуу жазуу, анан кийин билимин көтөрүү жана башка алдыга коюлган максаттарды жана айтып өттүм. Мына ушулардын баардыгын кантип жетишүүгө аракет кылабыз.
Бетме бет алганым бекеринен эмес. Кечээ гана биз Чыңгыз Төреқожа Айтматовдун бул дүйнө салган күнү деп баарыбыз эскерүү кечесин өткөрдүк. Дагы бир жолу уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип кетем. Аябай жакшы болду. Анан ар бирибиз эстеп, кандайдыр бир өкүнүчтөрүбүздү, сүйүнүчтөрүбүздү, сыймыктанганыбызды билдирип алып окшойбуз. Мына ошол бетме бет. Бул материал апробациядан өткөн өзүмдүн студенттерим. Ошон үчүн башында жазып койдум. Сабактын максатын, талаптарын, усулун, жабдылышын топтун деңгээлине жараша алдын ала тактап алуу максатка ылайык. Менин группамда орыс классын бүтүрүүчүлөр эле Америка университетинде тандаган боюнча ар кимиси өздөрү жазылат. Ошондо деңгээлин бирөөнүкү жогорураак, бирөөнүкү төмөнүрөөк, бирок баардыгы орыс классынан келген студенттер эле. Ошолордун эң биринчи кыйынчылык мына ошол деңгээлдерин бирдейлештирүү болду. Анан кичине башында кыйналгандан кийин баардыгы түшүнүүгө аракет кылып, анан бир кылка болуп калды десек болот да. Алдында мынакей материалдарды текстке чейинки тапшырмалар деп бир аз аңгемелешип өткөрдүм. Эгерде мисалы үчүн бирөө бул чыгарма менен тааныш эмес болсо, бетме бет деген сөздүн эмнени түшүнө алат деп студенттердин ассоциациясы аябай бай, анан кеңири бизге караганда. Биздики мындай бир багыттуу да, баарыбыз мындай жаш улгайган сайын мындай чектелүү боло баштайт окшойт. Биздин ой жүгүртүүбүз окумуш, кызык мисалдардын баарын келтирип беришти. Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен көпчүлүгү фильмдерин көргөн экен. Азыркы учурда жаштар азыраак окуйт тилекке каршы, окугандары менен бири-бирине мазмундарын айтып берип салыштырууга мүмкүнчүлүк алышты. Анан ошол чыккынчылык кылуу жолусу азыр синоним деле болуп калды окшойт, көбүрөөк колдонулат, саткынчылык деп айтышат. Мунун эч кандай жаман мааниси жок. Чыккынчылык, саткынчылык деп айтып берсек болот. Тилибизди байытабыз да. Кылуу деген эмне? Мына ушул жерде жанагы армияга баруу, барбоо жөнүндө дагы маселени козгоп жиберишти балдар өзү. Мына ушулардын баарын студенттер өздөрү жыйынтыктагандан кийин анан текстке өттүк. Текстти айткандай айтпай калып турум. Повестти булар үйдөн окуп келиш керек болчу, анан кийин талкууга келди да. Ал эми класста, аудиторияда болсо, повесть боюнча маалыматтарды гана алышты. Мисалы үчүн Чыңгыз Төреқожа Айтматов өзү бетме бет повести бул менин адабияттагы дебютум дейт. Ага чейин Жамиля, башкалардын баары чыгып, аңгемелеринин баары чыгып, мындай эл оозуна алынып калганына карабастан өзү ушундай баалаптыр. Буга дагы жорумдоого аракет кылышты, интерпретация беришти балдар өздөрү түшүндүрүп. Анан тезис түрүндө тексттин мазмунун бергенге аракет кылдым. Анан бул текст менен таанышкандан кийин, талкуулап бүткөндөн кийин окуп, бат эле окушат, текст өтө чоң эмес. Анан тексттен кийинки тапшырмаларга өттүк. Жана суроолор дарагын азыр эле көрдүңүздөр. Мына ошолор боюнча фактологиялык, анан концептуалдык суроолорду өздөрү бөлүштү 5тен. Фактологиялык бул фактыларга таянган суроолор, ал эми концептуалдык болсо ойлондуруучу суроолор. Анан жарышма өткөрүп койсок болот. Бул ким батыраак, ким бири-бирине бердирип койсок болот. Мына ушундай кылып жандандырсак болот да. Онлайн окуганда деле ошондой бөлүштүрсөк болот. Тизме бет алдыбызда турат. Ошондо бул группа тигил башка группа деп туруп, анан кийин экөөнү жарыштырсак болот. Анан сүйлөмдөр берилет. Бул жерде кыскартып эле 1-2 өчө берип койдум. Бул жерде дагы көздөгөн максатыбыз бар, конкреттүү. Меркантилдик өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз. Синтаксисти дагы айталап кетип атабыз. Бул чыгармадан алынган сүйлөмдөрдүн жарымы эле. Анан аягын өзү каалагандай мазмуну боюнча улайт. Анан ошол жерден дароо эмнени билдирип жатат деп. Албетте синтаксистик терминдерди жаттатпайм мен эч убакта. Эмнени билдирип жатат, кандай суроо бере аласың дегенде өзү эле мезгилдик жана башка деп заматта айтып берет бала өзү. Анан монолог, диалог, полилог жөнүндө мурда өткөнбүз. Бул академиялык окуу жана жазуунун баскычтарынын бирөөсү. Мына ошол боюнча билгиликтерин дагы бир жолу эстетип туруп, анан кийин повестте каармандардын ар биринин атынан, Исмайылдын, Сейден, Бексаат эненин, Мырзакулдун атынан монолог түзүп, ошол бөлүштүрүп берсек да болот. Анан ар бири айтканга аракет кылды. Ошол жерден театрда ойной тургандай таланттуу жаштар бар экенин көрүп, аябай таң калып, таң бердим да. Андан кийин лексикасын кайталайбыз. Бул жерде жанагы кесиптик өзгөчөлүктөрүнө жараша келечектеги кесип бизде тандоо боюнча студенттер алат эмеспи, ошон үчүн укук факультетинен отурат, психологдор отурат, социологдор жана башкалар отуратында ошол бул үйгө берилген тапшырма болчу. Ошол анализ жазып келишкен.
протокол жазып, бирөөсү тергөөчү болуп ушундай укмушсуз жазып келиптир. Баарыбыз кол чаап уктук. Ар бирине регламент бергенбиз. 4 минут, 5 минут ашып кетсе. 3 мүнөттүк дагы убакыт менен чектелишти кээ бирөөлөр. Анан чыгармадан алынган айтымдардын маанисине сүйлөмдүздүк, көздөн кайын болуу жана башка. Бул фразеологиялык бирдиктерди өбөгөнүмдүн себеби арасында жөнөкөй айтымдар да бар, ошондой эле фразеологизмдер да бар. Анан сөз айкаштардын парз деген бул студенттерге аябай жакты. Пенделик парз, балалык парз, жарандык парз, аталык, анан жубайлык парз деп жана ошол Ысмайылдын жүрүм турумуна байланыштырып аябай жакшы анализдерди беришти. Анан ошондой эле кээ бир студенттерим сүйлөгөндө кетирген каталарына жараша алар сүйлөп атканда эч убакта сөздөрүн билбейм. Жанымда бир кагазга дайыма белгилеп коем. Мына ошол каталарына жараша кандайдыр бир көнүгүүлөрдү, орфоэпиялык көнүгүүлөрдү бергенге аракет кылам. Бул сиздердин көз алдыңыздарда турган бул к, к табыштарын айтылышына түзүлгөн көнүгүү. Мисалы үчүн азыркы учурда чекара деп айтып жүргөн адамдарды көрөбүз. Чигара деп аябай жумшак айтканын угабыз. Чегара деп айтканын угабыз да. Мына ушулардын баардыгын Токтосун Керимбаевич Ахматовдун кыргыз фонологиясы жана фонетикалык түзүлүшү деген китептеринде берилген жобого таянып, анан кийин туура вариантын тапканга аракет кылышты. Студенттер бат эле үйрөнүп алышты. Мисалы үчүн агайдын, бул менин агайым болот, арбагы ыраазы болсун. Мына ошол кишинин тастыктаганына жараша, мисалы үчүн к дайыма сөздүн башында айтылганда өзүнүн табыштык өзгөчөлүктөрү менен айтылат. Мисалы үчүн азыркы учурда эмнегедир ушундай тенденция кетти да. Ким келди, кийим ки дегенди ошол адабий тилдин талабы деп эсептеп, кээ бир учурда мындай сөздү бөлүп, келе-келегинге чейин барган биздин жада калса радио журналисттерибиз да бар, өзүмдүн башыман өткөн. Анын айтуусунда ким келди, ким элем, кийим ки деп айтыш керек экен, айтылышы керек экен. Андай болсо ушул туура деп эсептей турган болсок, кандай болот? Буд кийим деп айтабызбы, бут кийимди? Же сырды кийим деп айтабызбы? Мына ошондой кыргыз тили өзү логикалуу тил. Компьютердик тил деп ошон үчүн чет өлкөдөн келген жарандардын баары бир айдын ичинде сүйлөп кетишет. Ал эми бул жерде эч кандай логиканы көрбөй турабыз, өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Эмне үчүн ким келди деген сөздү мурунчул м менен кийинки мурунчул мнын таасири менен кийинки к ким келди деп айтылып атат. Ал эми кга эмне таасир тийип кетти? Кайсы шамал айдап кетти дегендей да. Эмнеге мен ким келди деп айтышым керек? Мен эч качан түшүндүрүп бере албайм. Ошол себептен мен ким келди деп айтам. Токтосун Керимбаевичтин эмгегине таянып, ошондой эле көгүчкөн эмес, эч кандай көгүчкөн. Ал эми андан кийинки дагы тамакка кара, тамакка кара, кар күрөө жана башкалардын баарын көрүп турасыздар. Студенттер булардын баардыгын аябай жакшы түшүнүп, кеп өздөрүнүн кептеринде ката кетирбөөгө аракет кылып калышты. Андан кийинки дагы студенттердин оорулугу бир аябай элдин көкөйүнө көк таштай деген сөз бар. Эсептелинет деп элдин баардыгы ушу сөз менен айтышат. Менин студенттерим дагы өздөрүнүн улуумундан аябай жакшы үйрөнүп алышыптыр. Бир семестр бою ушу менен күрөшүп арамазорго жойдум окшойм. Анан ошон үчүн бул жерде орус классынан келген студенттер көпчүлүк баардыгы орус классынан келген студенттер болгондугу үчүн бул жерде жанагы пассив менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Анан сүйлөмдөр көп болчу, бул жерде үчөөнү гана бердим. Всматривалась, каранды, бул дагы бетме-беттин орусча вариантынан алынган сүйлөм. Считается позором дейт. Эсептелинет эмес, эсептелет. Андай болсо бул аналогия боюнча анда жасалынат деп айтышыбыз керек. Изделинет деп айтышыбыз керек. Мисалы үчүн мага эсептелет жакпай калды да, эсептелинилет деп айткым келет. Бул деле анда туура болуп эсептеле бериш керек да. Кыргыз тилинин логикалуу аябай улуу кыргыз тилинин деп коеюнчу. Улуу чындыгында өзүбүз гана баалабайбыз. Улуу кыргыз тилиндеги ар бир эреже ушунчалык таптак математика, өзүнчө эле математика. Анан ошондо эсепте деген экинчи жакта жекелик сандагы уңгу турса, ага ыл мүчөсүнүн лсы калса, эсептел. Анан үчүнчү жактын мүчөсү эт эле болуп атпайбы? Анан каяктагы дагы ынды кошуп алдык да.
өздүк менен туйук экөөнүн иш балдасын чыгарып бири бирине жармаштырып эсептелинет, жасалынат, айтылынат деп сүйлөй беребиз андай болсо. Мына ошон үчүн кыргыз тилин шылыңдабай, мына ушундай кылып сүйлөгүлө десем, балдарым аябай жакшы кабыл алышып, экинчи ката кетирбеске мага сөз беришкен. Кудай буйрса кетирбейт болуш керек деп ишенем. Анан чыгармадан алынган үзүндүлөр боюнча иштегенбиз. Ар бирине мүнөздөмө беришкен. Мүнөздөмөлөрүн дагы мына ошол жанагы гамбургер стратегиясын колдонгонго аракет кылышты. Ар бир студентке карточка же болбосо алдын ала бул онлайн болуп кала турган болсо, Кудай куткарат болуш керек бизди бул жолдон. Балдарыбыздын бажырайган көздөрүн көргөн күндө келет болуш керек. Ошондо ар бирине татынакай карточкаларды берип, ар бирине жеке иш берсе, аябай жакшы жыйынтыктарга жетишсек болот сабакта. Андан кийин чыгарманын жалпы планын түзөбүз. Мынакей бизге келип окуй баштаган студенттер Америка университетине план түзгөндү билишпейт. Деталдуу план эмне экенин билишпейт. Анан план менен тексттин агымын көрсөтүүчү, композициясын көрсөтүүчү кандайдыр бир көрсөтмө экенин түшүндүрүүгө дагы көп убакыт талап кылынат да. Ал эми мектепте мына ушулардын баардыгы өткөрүлгөн болсо, мынчалык убакыт кетирбейт элек, сарптабайт элек. Анан фильмге өзүнчө аннотация жазышты, анан повестке өзүнчө экөөнү салыштырышты. Анан эң аягында болсо мамлекет бул адам деген отун жагылуучу меш деп аябай укмуш айтылган сөзүн алып, цитата, 5 стиль, 5 топко бөлүп, 5 стилдеги тексттерди түзүүгө аракет кылышты, ар бир стилде. Анан аталышын өзгөрткөнгө дагы уруксат бердим. Алардын структуралык мазмундук өзгөчөлүктөрүнүн баарын айтып, аягында жыйынтык чыгарып, анан ошол стилдерди бири-биринен айырмалоочу көркөм каражаттардын баардыгын таптатынакай кылып айтып беришти. Ал эми вот эң аягында баарыбыз үчүн эле ушундай чоң проблема болуш керек. Академиялык тексттерди баалоо өтө татаал. Кээ бир учурда адамдык фактор да чоң ролду ойноп кетет. Бир эле баа менен баланын ошол семестрде иштеген жыйынтыгын чыгарып коюуга эч убакта болбойт албетте. Өзүбүз баардыгыбыз практикабыздан билебиз. Анан бири-бирин баалоо, же болбосо өзүн өзү баалоо деген жакшы методдорду колдонсок, анын аркасынан мугалим өзү дагы бир жолу карап корректировка кылса, мына ошондо жакшы жыйынтыктарды бере алабыз. Бул боюнча, бул академиялык окуу жана жазуу боюнча окуу китеби түзүлгөн эле. Мына ошонун мазмунун гана сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул жөнөкөйдөн татаалды көздөй кеткен түзүлгөн материалдарды сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайын. Биринчи, текст деген эмне? Анан бара-бара тексттин функциялык мазмундук типтери, анан аннотациядан баштайбыз. Ага чейин жана тексттерди микротекст эмне экендигин, микротекст менен план экөө бир экендигин түшүндүрөбүз. Анан ошол билгендерибиздин баардыгын тексттердин алкагында колдонгонго аракет кылабыз. Биринчи бөлүгү функциялык аталышы Мекеним Кыргызстан деп аталат. Экинчи бөлүгү болсо бүткүл дүйнөлүк мурастар, маалымат булагы, түшүнүүнүн деңгээли, окуунун фазалары, андан кийинки жазуу түрүнө акырындап кирише баштаса. Бул жерде болсо тарыхка из калтырган инсандар, анык маалымат, анык эмес маалымат дегендерди мына ушул бөлүктөн үйрөнүшөт. Анан ооз-экиге кеп түзүүгө аракет кылышат. Гамбургер менен ушул жерде таанышышат деталдуу түрдө. Анан бул жерден Чыңгыз Айтматовдун мурда таптакыр которулбаган интервьюсунан үзүндү алып бердик. Аябай жакшы салыштыруу экен. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жаман салыштыруусу жок албетте. Бул жерде өтө так экен, балдардын көңүлүнө кала тургандай салыштыруу экен. Балдарга ушунчалык жакты. Анан ошол текстти бул жерде колдонуп, ооз-эки кеп, анан жазуу түрүндө экөөнү салыштырууга мүмкүнчүлүк алышат. Андан кийинки Адам жана коом деп аталат. Акыркы бөлүк анан окуу жана жазуу өз алдынча, анан плагиат деген балекет менен таанышат. Азыркы учурда ошо бири-биринен уурдап алуу, эчке билбестен уурдап алуу модага айланып баратат. Мисалы үчүн, мурда семинарларда мен өткөргөн материалдардын баардыгын эч кандай ссылка бербестен бажырайтып туруп макала жазып чыгарып койгон кесиптештерим да бар экен. Куттуктайм, азаматсыздар. Эч боло дегенде ылдый жагына Камбаралынын кызы деп жазып койсоңуздар, аябай ыраазы болот элем. Рахмат. Анан бул жерде тексттерди көрүп турасыздар.
бүт адамдын жашоосунун ар кайсы тармактарынан тексттерди алганга аракет кылдык. Анан жанагы кругозор дүйнө таанымга эч нерсе бербейт кыргыз тилинен китептер деген балдардын дооматында эске алып, дүйнөлүк классиктерди Мопассан, О. Генри жана башкалардын таптакыр өз байкуштар авторлор тааныбай калганчалык өзгөргөнгө чейин барыптыр. Бирок биз ошол башкы оригиналындагы кынтыксыз аткарганга аракет кылдык. Ар бир каражаттарды өзүнүн ордуна коюп которгонго аракет кылдык. Мына ушундай материалдар менен таанышышат. Анан сөзүмдүн аягында улуттук стандарттан цитата менен бүтүрүп коюуну чечтим. Ойлонууга, жашоонун ар кыл көрүнүштөрүнө баа бере алган жана алар жөнүндө оозеки жана жазуу түрүндө пикирин билдирүүгө жана өз ишенимдерин коргоого жөндөмдүү адам гана инсан деп атала алат дейт. Мына ошол академиялык окуу жана жазуу кандайдыр бир деңгээлде мына ошол инсандык кандайдыр бир сапаттарын чыгарууга, көрсөтүүгө, аны толуктоого кандайдыр бир өбөлгө түзөт деген ишенимдебиз. Чоң рахмат. Сурооңуздар болсо, Элир айым. Рахмат, эже. Чоң рахмат. Суроолоруңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Эже, эми экранды кайра остановить, поделиться дегенди басып койсоңуз, Ооба. Ошону басып койсоңуз, остановить дегенде, катышуучулар, урматтуу катышуучулар, эмесе кезекти суроо жоопко берсек, кимдерде суроо болсо, микрофондоруңуздарды жандырып сурай берсеңиздер болот. Же болбосо чатка жазсаңыздар деле болот, микрофондоруңуздар иштебесе чатка. Бул жакта почтасына сала аласызбы? Китебиңиздин электрондук варианты болсо, почтага сала аласызбы дейт. Эжеке, китебиңизди сурап атышат. Сала албайбыз деп ойлойм. Кээ бир фрагменттер сиздерди кызыктырса, өзүнчө бөлүп жөнөтө алам. Себеби дегенде, жакында министрликтен гриф алгандан кийин бул китепти толук бойдон колуңуздарга алууга мүмкүнчүлүк болот, Кудай буюрса. Бегайым кол көтөрүп атат. Сурооңуз барбы, Бегайым? Бегайым, угуп атасызбы бизди? Анда Зубайда Каразакова суроосу бар экен. Зубайда. Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычта болуп турам. Бүгүн Улкан эжеке бизге аябай маанилүү, маңыздуу, таасирлүү билим берүүдө, педагогикада жакшы багытка бура турган маанилүү маек берди. Эжеге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Илимдин, педагогиканын чыныгы дыйкан экендигиңизди баалап отурдум. Бир чети суктансам, бир чети кызыгуум артып турду. Анткени сиздей үзгүлтүксүз, тынымсыз изденүүдө жүргөндөр анан ырахатты аудиториядан, студенттер менен иштөөдөн алгандар азыр чанда да. Илимди жактап коюп эле өзүн башка жактан көргөндөр же болбосо башка эмеге кирип кеткенди толтура да. Аябай суктанып отурдум. Биринчи 2-3 күн мурдагы К тыбышынын айтылышы, жазылыштары боюнча бүгүн аябай жакшы айтып бердиңиз. Ошого жооп болду деп ойлойм. Экинчи, гамбургер стратегиясынын автору барбы? Эгерде биз жазмада же макалаларда колдонсок, кандай деп берсек болот деп сурадым да, же жөн эле бир автору жокпу. Үчүнчүсү, мына текст боюнча эмгек чыгарган окшойсуз деп ойлоп калдым да. Ошону алсак болобу, кантип таанышсак болот эмгектериңиз менен деп сурайын дедим элечи. Чоң рахмат Зубайда. Бирге болсун, жакшы сөздөрдү айттыңыз. Бул гамбургердин автору бар албетте, жанагы презентацияда көрсөтүп кеттим, майда тамам менен көрмөй калды окшойт. Ал эми китепте баардыгы берилген, бул америкалыктар автору. Андан кийин орусиялык изилдөөчүлөр өздөрүнүн эмгегинде колдонуп, дагы өркүндөтүп колдонуп жүрүшөт. Ар бири ошол ссылкасы бар, шилтемелери бар. Эгерде кандайдыр бир китептин ошол фрагменттери сизге кызык болуп калган болсо, почтаңызга өзүнчө жөнөтө алам. Рахмат.
Рахмат, эже. Дагы биздин катышуучулардын ичинен кол көтөргөндөр бар болчу, бирок азыр көтөрбөй калыптыр. Зарина Байгашкаева рахмат айтып атат. Гүлжан Койчуманова жазып атат. Терең ыраазычылык билдирем, абдан баалуу илимий усулдук баяндама болду. Эгер макул болсоңуз, сиз менен бул багытта тереңирээк вебинар өткөрүүнү сунуш кылат элем. Кайсы багытта тактап коесуз? Интеграция Гүлжан Койчуманова тактап коесуз бул багытын? интеграциябы же академиялык окуу жана жазуу же экөөнү бириктириппи? Микрофону иштебей жатат окшойт. Анда кол көтөрүп тургандардан саламатсыздарбы эжекелер, ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу айтып кетейин, абдан терең, мазмундуу, азыр ушундай аба менен ушундай керек болгон илимий баяндама жасап бердиңиз, усулдук. Эми азыр сиз айтып аткан багыт абдан жогорку окуу жайларында дагы, орто окуу жайларында дагы керек болуп жатат. Ошондуктан сиздин өзүңүздүн тандооңуз менен бир атайын эле семинар өткөрүп, вебинар болуп калды эми азыр учурдачы. Анан ушу тилчилер чогулуп, ушу кызыккандарыбыз барбыз. Анан ушу сиздин билимиңизди биз өздөштүрүп, анан дагы кененирээк жайылтуу маселесин колго алсак кандай дейсиз да? Эли Райым, сиз да бирет окшойсузбу? Ооба, албетте, эгер кызыккандар болсо, Улкан эженин убактысы болсо, албетте биз уюштурсак болот. Биз онлайн университет платформасы дайым даярбыз. Тилчилер, адабиятчылар, ушу академиялык жазууга, академиялык сабаттуулукка кызыккандар болсо, албетте биз уюштурганга даярбыз. Эже макул болсо. Чоң рахмат. Байланышта болобуз. Эже электрондук поштаны таштап койсоңуз. Чатка жазып коебуз азыр электрондук почтасын. Эженин Чолпон Курманалиева кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Айтып берейинби? Саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушу Улкан эжекеге чоң рахмат айткым келет. Жакшы маселени көтөрүп, бизге кенен жакшы маалыматтарды берип өттүңүз. Анан мен дагы ушу башталгыч класстарда кыргыз тили предмети, кыргыз тили методикасы предметинен сабак берем. Ушу сиз айтып аткан маселени биз өзүбүз дагы ушу сабакта көп колдонобуз да. Мисалы жана айтпадыңызбы, текстке чейинки тапшырмалар деп. Текст менен тааныш эмес, бирок ошондогу берилип аткан чыгарманын аталышы боюнча окуучуларда кандай, келген студенттерде кандай түшүнүк бар деп. Мен атайын китепти да көтөрүп чыктым. 2-класстын кыргыз тили окуу китебинде Шатман Садыбакасов агайдын Күзгү деген чыгармасы бар. Ушул чыгарманын астында сүрөттөр берилген да атайынчы. Менде ушуларды чоң плакатка болбосо дагы жана А4 барагына катуу кордондорго сүрөттөрүн тарттырып алгам. Анан ушул теманы өтөрдү атайын доскага илип коем дагы. Азыр эмне жөнүндө сөз болгон атат. Бул ушу көрсөтүлгөн сүрөттөрдө ашыкча сүрөт барбы деп сурап, ошо кызыктырып алып туруп, андан кийин кайсы текст менен тааныша турганыбызды айтам да. Баары бүткөндөн кийин бул чыгарманы окуганга келгенде жанакыдай эле Күзгү деп жазылып турган чыгарманы Күзгү деп окушат да, ысык көл дегенди ысык көл деп Г менен айтып. Андан ушуларга биз атайын басым жасап иштейбиз да. Мисалы жумшак үнсүздөр кайсылар, каткалаң үнсүздөр кайсылар, кепте кандай колдонулушу керек деп. Ушу мен өзүмдүн өткөнүм боюнча анан сиздин берген маалыматтарыңыз дагы абдан кызыктуу болду да, ошо чыкпай атайын толук угуп отурдум. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Мындан ары да ошо кыргыз тили үчүн күйгөн инсандардан боло бериңиз. Сиздин жолуңузду жолдоочулардан болобуз. Чоң рахмат. Жок, жөн эле ошо кошумча айтайын деген сиздин колдонгонуңуз боюнча. Рахмат. Кийинки суроону Гүлбара Шавралиева кол көтөрүп турат. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз улуттук университетинен Шавралиева. Бүгүнкү Улкан Жолдозбековнун өткөргөн вебинарына абдан терең ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Себеби дегенде азыркы күндө окутуучулар
ушунчалык суусап турган кези болчу, ушундай жабылып керек эле да. Бул академиялык окуу жана жазууда 2019-2020 окуу жылынын бир семестринде апробация өттү Кыргызстандын 3 жогорку окуу жайында. Ушул апробацияны өткөрүлгөндө мугалимдер дагы көп нерсени түшүндү да, бул абдан керектүү нерсе экенин. Окуучулар, студенттер өзүнүн абдан кызыгуусун жаратты. Анан ушуну мен айтайын дегеним, бул өзүңүздөр билгендей, бул академиялык окууда жана жазуудагы көндүмдөр азыркы күндө абдан маанилүү. Бул жаатта мындай Ополтууда эмгек жараткан Улукан Жолдошбековнага терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ийгилик каалайм сизге. Азаматсыз. Ушундай окумуштуулар бизге бүгүнкү күндө абдан керек. Мен бир кыстырма айтып коеюнбу? Элир айым. ооба. Шашып атып китепке да токтолбой кетиптирмин. Биз ошол Гүлбара Орозбаевна Шабыралиева, анан Жамиля Кудайбергеновна Жапарова үчөөбүз биригип Кыргыз тили академиялык окууда жана жазууда деген окуу китебин бүтүрдүк. 19-жылы бир семестр апробациядан өттү. Азыр эле Гүлбара Орозбаевна айтып өттү. Анан ошондо көп пикирлерди уктук, оң пикирлерди да. Ошо кечирим сурайм, китепке да токтолбоптурмун, жана китеп жазган окшойсуз дегенди эстеп атпайм, айтпай калыптырмын деп. Ошол апробация учурунда студенттер да, мугалимдер да түшүндү да, бул абдан кызыктуу нерсе экенин. Биз баягы эле салттуу нерседен алыстап, текст боюнча балдар менен башкача жаатта иштедик да. Бул абдан кызыктуу нерсе, муну биз колдошубуз керек. Муну мындан ары өркүндөтүшүбүз керек. Бул жаатта ушундай чоң иш жасаган окумуштуу эжекебизге чоң ыраазычылыгыбызды билдирсек болот. Ийгилик каалайм сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Инает Азим агай, сурооңуз барбы? Саламатсызбы Улукан эжеке? Чоң рахмат ушундай кызыктуу, пайдалуу вебинар уюштуруп бергениңиз үчүн. Менин суроом төмөнкүдөй болчу. Мына сиз кыргыз тилин окутуу боюнча адис катары баягы эми бул кыргыз тилдүүлөргө арналган окутуу багытында иштесеңиз керек. Чет өлкөлүктөргө иштетүү багытында да иштейсизби? Бул биринчи суроо. Эгер иштеген болсоңуз, ал багытта да илимий изилдөөлөрүңүз бар экен, өмүр баяныңызды окуп көрдүм. Баягы тилдер үчүн Европадагы атайын орток текст бар го, European Framework for Language деген. Ошодон биздин Кыргызстанда кандай пайдаланып жатышат? Ошол жактагы методика, баягы тил үйрөнүүнүн деңгээлдери A1, A2, B1, B2 дегендей. Ошолор азыр кыргыз тилинде колдонулабы, кыргыз тилине туура келеби? Ошол боюнча сиздин ой пикириңизди уккум келет. Чоң рахмат, ыраазычылык. Чоң рахмат. Элир айым жооп бере берейинби? Ооба эже, жооп бере бериңиз. Инаят мырза, чоң рахмат. Мен чет өлкөлүк топто да иштейм, китептерим бар. Албетте жанагы биздеги эң чоң маселе, эң чоң проблема бул жанагы сөздүк корунун чектелбегенинде да. Мына ошол эң биринчи тил үйрөтүүдөн мурда ошол сөздүк корун чектөөгө аракет кылдым. Анан кыргыз тили боюнча китебим бар. Азыркы учурда эрежелер, көнүгүүлөр деп аталат. Мына ошого сөздүк корун киргизип туруп кайрадан чыгарууга аракет кылып жатабыз азыркы учурда. Ал эми жанагы Европада колдонулган тил үйрөнүүнүн деңгээлдери бизде колдонулуп келе жатат. Мисалы үчүн кыргыз тест ошо боюнча өзүнүн ишмердүүлүгүн азыркы учурда улантып келе жатат. Эң биринчи ошол кыргыз тестке материалдарды тандоодо мен да катышкан элем. Мына бизге аябай татаал болду. Баардык бизге тааныш болгон материалдардын баарын топтоп, анан өз алдыбызча эч кимди туурабаган кандайдыр бир системаны иштеп чыгууга аракет кылдык. Мына ошол өтө татаалдыкка турду. Дагы деле ошол азыркы айтып өткөндөй жанагы сөздүктөрдү, сөз корун, словарный запасты чектеп, мисалы А1ге кайсы кирет, А2ге, Б1ге, Б2ге, С1ге, С2ге кайсылар кирет, мына ошол эң чоң проблема болду. Көптөгөн бир жумушчу топ көпкө чейин отуруп, анан кийин алгысын чечишинче чечкенбиз да. Мына азыркы учурда кыргыз тест колдонуп жатат. Ал эми азыркы учурда түзүлүп жаткан китептердин баардыгы мына ошол системага таянышат. Ийгиликтүү колдонуп келе жатат.
жанагы биздеги Америка университетинде болсо ошо кыргыз тилинде башында тест өткөрүп туруп балдарды иргип алганга аракет кылабыз. 0 А1 язык выживания депчи, жанагы жашоо тили деп түз которуп алганбыз. Анан А2 кичине тамашалап айтканда назурап жей тургандар, андан кийинкилери. Бирок тилекке каршы бизде саат өтө аз, бир гана семестр окуйбуз. Мына ошол себептен ошол интеграциялоо жолун айла жок колдонобуз да. Азыркы учурда жана башталгыч башкылыктын өкүлдөрү дагы адабиятты окусун деп талап кылбадыбы? Мына ошолорго биз жөнөкөйлөштүрүп, анан аларга дүйнө таанымын гана кеңейтүүгө бир аз азын-олук материалдарды беребиз. Негизги максатыбыз аларды сүйлөтүү да, коммуникация. Рахмат. Рахмат. Лира Токтоналиева, сурооңуз барбы? Лира эже? Ооба, мен Лира Токтоналиева, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз Улуттук университеттин кыргыз тил жана адабият мугалими. Биринчиден мен рахмат айткым келет Гүлмира Касыкеевнага. Ушундай окуу болуп атканын мен билген эмесмин. Гүлмира айымга чоң рахмат мага ушуга маалымат бергенине. Анан Улкан Жолдошбековна, бул мен өзүм эжейим мен сыймыктанам. Ушундай керектүү, ушундай абдан жакшы окууларды өткөрүп жатыптыр эже. Биз мындан окуп алышыбыз керек, үлгү алышыбыз керек өзүбүзгө. Эжеге чын ден соолук каалайм, узак өмүр, чыгармачылык ийгилик. Эже бар болуңуз, бай болуңуз, ар дайым ушундай нерселерди бизге үйрөтүп эле жүрө берсин эже. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгилик каалайм. Суроом деле жок, баары жакшы, мага жагып атат. Рахмат. Гүлмира Касыкеева суроо сурайм дейт. Гүлмира айым. Гүлмира Касыкеевнамын мен. Улкан эжеге суроом деле жок, анткени убакыттарда бир гана айткым келет. Мына жазында бизге Улкан эже бир 2 айдай семинар өтүп берди биздин кафедрага. Мен Улуттук университетинде мамлекеттик тил кафедрасынын башчысымын. Улкан эжеге жана башка менин кесиптештериме, Гүлбарага, Жамиляга чоң рахмат. Анткени биз бул системаны көп жылдан бери эле өздөштүрүп иштеп жатканбыз. Улкан эже болсо кыздар менен колуна алып ушуну жайылтып атат. Жана Улкан эже мен өзүмдүн мугалимим болчу филиалда. Ошол өйдөн эле жаш экен. Дайыма ден соолуктуу болуп жүрө бериң. Чоң рахмат Гүлмира Касыкеевна. Рахмат. Рахмат. Айзада Тургонбаева суроо сурап атат. Китепти кайдан алсак болот дейт. Китеп азыркы учурда министрликтен гриф менен чыгаралы деп чечтик. Алардын да колдоосу менен Кудай буйрса жакында жаңы окуу жылына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Зубайда Каразакова, Улкан эжеке, сиз менен кантип байланышса болот, дарегиңизди калтыра аласызбы дейт. Улкан эженин имейл адресин азыр чатка жазып коебуз. Имейл электрондук почтаңызды. Чоң рахмат, Улкан Жолдошбековна, ишиңизге ийгилик, сиз менен сыймыктанам дейт. Чынара Эсентурова жазып атат. Улкан Жолдошбековна, сизге ыраазычылык билдирем, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Чоң рахмат. Дагы суроо сурагандар барбы? Микрофондоруңуздарды ачып суроо сураңыздар болот. Саламатсыңарбы? Мага уруксат бересиңерби? Саламатсыңарбы, кесиптештер. Улкан Жолдошбековна, саламатсызбы? Элир айым, саламатсыңарбы? Сиздер менен мындай айтканда онлайн айрыкча Улкан эже менен жолугушуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Ортодо көп убакыт өтүп кетти эже менен жолукпаганыма. Улкан эжени биринчи кезекте ошол вебинарда көргөнүмө абдан кубанып атам. Жетекчи катары, илимий жетекчим катары баягы таазим этем. Биринчиден анан чын деле азыр Улкан эже өзү мындай басып туруп жүргөн эле энциклопедия. Бардык жагынан маалыматы абдан кенен, айрыкча тил багытынан келгенде кыргыз тилге күйгөн, кыргыз тилине күйгөн баягы алдыңкы катарда турган инсандардын бири. Анан абдан кызыктуу, пайдалуу вебинар болду. Буюрса ошол Элир айымдан суранарым Улкан Жолдошбековна менен ушул сыяктуу
багытта академиялык жазуулар боюнча интеграциялык багыттагы вебинарларды көбүрөөк өткөрсөңөр. Эмнеге дегенде көпчүлүк окуу жайларда биз жана сабак өтүүнүн салттуу мурдагы ыкмасынан да алыстай албай атабыз. Анан Улкан эже көрсөтүп берген ыкмалар, методдордун баардыгы биз үчүн абдан пайдалуу болуп атат. Анан Улкан эже сизге ишиңизге ийгилик, сизге ден соолук. Анан дагы да буюрса бир эле вебинар эмес, да бөлүп ушул апаттан алыстап алсак, семинарларда да жолукканга терең үмүттөмүн. Рахмат барыңыздарга. Улкан эже, рахмат. Рахмат. Оголбой калды, Элир айым. Микрофонуңузду кечиресиз. Рахмат. Буюрса келечекте онлайн университет платформасынын астында вебинарларды өткөрөбүз. Бул туура академиялык жазуу, интеграциялык методдор боюнча Улкан эженин убактысына карап өткөрөбүз деген ойдомун. Биз дайым даярбыз. Гүлзат Баялиева суроо сурап жатат. Абдан кызыктуу түшүндүрүп сереп салып бердиңиз. Рахмат. Суроом КГ боюнча кечээ жакында Айнура Калатай кызы К дебей Г деп айткыла, Г дешибиз керек деп мисалдарды келтирди. Ошондой эле угуп калам, көбүнчө диалектик орфоэпияга кирет. Мисалы көл же көл деп айтылгандар деле дейт. Анан уландысы ошентип жазыптыр. Сиз кандай ойлойсуз? КГны айтып атат. Чоң рахмат, Гүлзат. Сиз менен вебинардан болсо да көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Биз да көп жылдан бери көрүшө элекпиз. Аябай жакшы суроо болду. Тилекке каршы Айнур айымдын вебинарын көргөнгө убактым болгон жок. Балдарым, студенттерим ушундай болуп айтканынан гана түзүлгөн болчу ал көнүгүүлөр. Токтосун Керимбаевич Акматовдун жана башка фонетист, фонолог эң мыкты Кыргызстан боюнча дүйнөгө, Орто Азияга деп айтайын, Орто Азияга аты таанылган фонетист агайымдын айтканына гана таянуу менен мен туура деп эсептейм. Себеби дегенде баардык жанагы көлдүн диалектик айтымы болуп эсептелет го дейм, баардыгын Г кылып айткан. Жана ким келди, кийим ки дегенчи баардыгын Г кылып айткан. Ал эми Токтосун Керимбаевичтин эмгеги боюнча К сөздүн башында өзүнүн фонетикалык касиетин жоготпойт. Ошон үчүн кийим ки деп айткан туура болуп эсептелет да. Ал эми жанагы эгерде ушул баардыгын Гнын баарын өзүнөн кийин ичке үндүп турса жумшак айтылат дегенге жана тамашалуу болуп угулуп калып атат. Ошондой мисалдарды келтирип кетпедимби? Анда көлдүктөр ысык көл деп айтыш керек. Себеби дегенде Кдан кийин Ö туруп атпайбы? Башында ысыкты эч маани бербей, аны экөөнү тең кошуп туруп ысык көл деп айтыш керек. Эгерде мына ошол кийим ки дегенди туура деп эсептесечи. Ошон үчүн Керимбаевич дагы бир көптөгөн жылдар бою эксперимент жүргүзүп, жыйнап материалдарды, анан кийин чоң монографиясын жазган да. Мына ошол жерде сөздүн башында К өзүнүн касиетин жоготпойт деп турат да. Гүлзат Баялиева улантып атат. Түндүк тарапта Г деп көп айтылат, түштүк тарапта К деп, К дешет деп угуп калам дейт. Туура, жана башында чек ара дебедимби? Бул дагы ошо түштүк диалектисинде кезигет. Тескерисинче баардыгын Г кылып жүрмөй, көлдүн диалектисинде. Башка жерлердегилер эми азыркы учурда адабий тилдин орфоэпиялык кандайдыр бир сөздүгү тилекке каршы чыга элек экен. Басмадан мына ушулардын баарын топтоп анан чыгарса, ар бир диктордун, ар бир журналисттин, эл менен иштеген ар бир адамдын столунда жата турган китеп болуп калат го. Рахмат. Инает Азим жазып жатат. Улкан эжеге чөнтөк сөздүктөрүңүзгө кызыгып жатам. Көрсөк болобу? Бул боюнча сизден тажрыйба алсак болобу? Көргөнгө эми мен текчеден бар алып келбей эле коеюн. Бул басмаканада бар болуш керек. Эгерде мен менен электрондук адрес менен байланышсаңыз, ошол адресин айтып берейин, кайсы жерде бар экенин. Окугумду ошол басмаканага берип койгом. Алар өздөрү билишет да. Мен кандай десем,
ошол муктаждык болгон үчүн гана, акча үчүн эмес, ачыгын эле айтып коеюн. Ошол муктаждык болгон үчүн ушундай сөздөрдү батыраак жасап бергенге аракет кылгам. Канчалык деңгээлде кандай болду, аны эл баалайт болуш керек. Урматтуу уюштуруучулар, бул вебинардын видеосун көрө алабызбы? Эгер жазылып жаткан болсо, мен бир аз кечигип кирип калдым дейт. Ооба, урматтуу катышуучулар, бүгүнкү вебинардын видео записи болуп жатат. Аны биздин онлайн университеттин YouTube каналынан көрө аласыздар. Азыр бул жака шилтемесин салып коем чатка. Дагы Жыргалбек Үсөн уулу кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Ооба, саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мен азыр мына эжекебизден ушул тилчилерден пайдаланып бир темадан сырт эле бир байланыштуу суроону берип жооп алгым келип турат да. Азыр жанагы расмий тилде биз канчалык деңгээлде, кайсы деңгээлде пайдаланышыбыз керек ушул күнүмүш иш шартыбызда. Анан мамлекеттик иш кагаздардын баардыгы эле орус тилинде болуп атпайбы? Ошону бир мындай сиздин көз карашыңыз кандай, ушул кыргыз тилинде качан гана биз толук өткөрө алабыз? Эми баарын дебейин, эми бир 30% кыргыз тилинде бар да. Ошону толук кандуу кыргыз тилине өткөрө алабызбы, албайбызбы? Ушул ойду айткым келип атат да. Жооп бере берейинби? Аябай татаал суроо экен. Жыргалбек мырза, бул саясий эрк аркылуу ишке ашчу бир нерсе окшойт. Ал эми өзүм тилчи катары 3 тилде, 4 тилде сүйлөгөн адам катары айтып кое турган болсом, башка өлкөлөрдүн мисалын алганды жакшы көрөт эмеспизби биз? Мисалы, өлүк иврит тилин тирилтип алган еврей калкынан өрнөк алсак болот, мисалы. Кошуна ошолордун көп слогандарын, ураандарын алган казак калкынан өрнөк алсак болот. Ал эми азыркы учурда жана иш кагаздардын баардыгы орус тилде болуп атканын мен да күбөмүн. Жүрөктү оорутат, эчтеке деп айта албайбыз. Өзүбүздүн Кыргызстанда Орусиянын бир губерниясында жүргөндөй болуп жүрөбүз да. Ал эми бунун баардыгы айта берсе арман көп, үй бүлөдөн баштап жогорку жака чейин кеткен болуш керек. Бейшоолор Салижан агай айткандай, Салижан Жигитов айткандай, өксүктүк комплекси, кулдук аң сезими менен жашап келе жатабыз. Өксүктүк комплекс неполноценности. Бир нерсе мыйзам кабыл ала турган болсок, кандайдыр бир саясий эркибизди көрсөтө турган болсок, ар кимдин жүзүн карап, сен таарыңан жоксуңбу деп жүрүп, мынакей ушул канча жыл болду? 70 жылдан бери мына ушул өзүбүз оңоло албай келатабыз, кыргыз калкы. Ал эми жанагы иврит тилин тирилткен окумуштуу Элиезер Бен Егуда карап көрсөңүздөр интернеттен. Жада калса ошо ивритте сөздүк деген сөз жок болчу. Сөз деген сөз бар эле. Мила деген. Ошондон милон деген жаңы сөздөрдүн баарын чыгарып, азыркы учурда дүйнөдөгү эң бай, эң өнүккөн тилдердин бири. Ал эми биздин таптатынакай улуу кыргыз тилибизди өзүбүз көзүбүз бакырайып типтирүү туруп өлтүрүп ала турган болсок, анда биздин баркыбыз сокур тыйынга да турбайт го дейм. Ал эми мындай жалындуу сөздөрдү айтып эле столду муштагылап эле анан кийин жыйналыштан сыртка чыкканда эч кандай жыйынтык болбой жатат. Саясий эркти ар бир уюмдун жетекчиси баштаса, ошо чынжыр чага окшоп жогору жакка чейин чыкмак. Биздики жогору жактан ылдый көздөй түшүрүлүп атат да көп мыйзамдар. Азыр болсо тескерисинче ылдый жактан жогору көздөй көтөрө турган убак келди окшойт да. Мектептин директорлору мисалы, мен жана орус класс, кыргыз класс деп бөлгөнгө аябай каршы болуп канчадан бери айтып келатам, көп тилдүүлүк депчи. Прибалтикадагы мектептердин тажрыйбаларын колдонсок болот деп. Ошо көп тилдүүлүк боюнча идея социалдык изилдөөлөрдүн борборунда Марина Юрьевна Глушкованын жетекчилиги менен башталды эле, кайсы бир жылдары. Андан бери ошол алып калды утопия катары эле. Анан эми бул сурооңуз өтө татаал экен, ошо дагы жолу кайталап кетейин. Саясий эрк керек бүт башкаруучулардан, кичинекейинен баштап чоңуна чейин. Рахмат. Рахмат эже. Бул жакта азыр суроо сурап жатышат, чатта дагы окуп койсом. Асылкан Маматова.
функционалдык окуу көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча методикалык эмгектериңиз болсо алсак болобу? Бар электрондук вариантын аны жөнөтө алам. Жарыяланган Россияда макалалар бар. Функциялык, Мен ошол илимий тилдин жанагы терминдери боюнча дагы бир топ сын пикирлеримди айтып элем. Башында жанагы Болот Бейшоолор Болот агайыбыз Юнусалиевдин убагынан бери жанагы орустардан алган терминдердин баары ошол бойдон келе атат да. Функциялык эмес функционалдык, эмоциялык эмес эмоционалдык. 2-3 словообразовательный неме сөз жасоочу бирликтердин баарын биринчисине бирин жабыштырып алып ошол бойдон колдонуп келе атабыз да. Мына ошол функциялык жана башкалар боюнча макалаларым бар, жөнөтө алам. Рахмат. Улкан Камбаралиева эжекеге, Тынаркүл Рыскулова эжеден суроо бар экен. Ысык көл айкашында К сөз башында эмес, ортосунда келгендиктен К эле болуп айтылат. Сөз башында И, Ü, Ö тыбыштарынын алдында Г болуп айтылыш диалектик көрүнүш. Бул бир да ката деп адабий тилдеги кем деп каралбайт. Жумшак үндүүлөрдүн алдында К түштүк диалектинде айтылышы башка түрк тилдери үчүн ошол сөздөр жалпы экенин билдирет. Бул урматтуу топтун катышуучулары үчүн жөн гана ой бөлүшүү болду дейт. Суроо эмескен. Гүлнара Шишевна, саламатсызбы? Чоң рахмат пикириңиз үчүн. Мен жана тамашалап гана айттым деп айтпадымбы? Ысык көлдөгү ысык менен ысыктын кысы таасири этери баарына белгилүү болсо керек. Ал эми жанагы кийим кий жөнүндө сөз болду да башында. Эч кандай андан мурунку өзүнүн тыгышы жок. Жалаң өзү колдонулганда К, Г болуп айтылгандары. Бул болсо адабий тилдин орфоэпиялык кандайдыр бир талаптарына жооп бербей турганын мен Токтосун Керимбаевич Ахматовдун эмгегине таянып айттым. Мен өзүм кыргыз тилчи эмесмин албетте. На истину последней инстанции не претендую. Эгерде тилчилер бар болуп кандайдыр бир далилдерди келтирсе, далилдеп бере алса, кабыл алам албетте. Мен дагы катып калган сенек эч кандай ой жок. Жашоодо тил дагы жандуу, дагы өнүгөт. Ал эми диалектти экинчи сорт деп эч ким айтпайт. Муну да Токтосун Керимбаевичтин эмгектерине таянып айта алам. Бул адабий тилди байытуучу кандайдыр бир кор. Ал эми айтылышы жөнүндө сөз болгондо мына ошонун баардыгын алып салуу кажет го. Мисалы үчүн кээ бир окумуштуулар бизде ошол көл жөнүндө сөз болгондон кийин ошол көзүм чалып калган бир нерсени айтайын. Жана эле деген чектегич бөлүкчөнү кадимкидей жактап алышат да. Уктабай элемин, уктабай элесиң, уктабай элесиз, уктабай эле. Биз уктабай элебиз да. Бул дагы орфоэпиянын эрежелерин одоно бускандык болуп эсептелет. Мен муну бир окумуштуунун китебинен бакыйтып жазып койгонун көргөм, аты жөнүн айтпай эле коеюн. Мына ушундай нерселерден арылтуу, кодго айланган адабий тилди тазалоо деген маселе жөнүндө сөз болуп атат да. Ал эми К, Гнын айтылышы боюнча мен өзүм студенттериме үйрөткөн гана нерселеримди айттым. Жанагы эсептелет, эсептелинет боюнча тамаша кылып айткандай эле, жанагы ысык көлдө анда көлдү көл деп айтышып атпайбы, көгүчкөн деп жана башкаларды. Анда ысыкты өзүнчө айтканда ысык Кнын тескерисинче таасир этип калса ушундай болуп калмак деп айттым аны. Рахмат. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар барбы дагы? Чаттагы суроолордун баарын бердик. Мен аябай бат-бат сүйлөп бир саатта бүтүрүп койгон турбаймынбы презентацияны? Асылкан Маматова эже кол көтөрүп атат. Саламатсызбы, Улкан Жолдошбековна. Биз бүгүнкү вебинарыңызга абдан кубанып жатабыз. Анткени жогоруда белгилегендей, бизде Ош мамлекеттик университетинде дагы ушул кыргыз тили боюнча окуу колдонмолорун пилоттук факультеттер үчүн даярдап бүттүк эле. Буга чейин сиздин окуу китептериңизди балдарыбыз пайдаланып жүрөт, мектеп үчүн жазган абдан жакшы окуу китептериңиз бар, аларга да рахмат. Сизге берейин деген суроом, ошол жазган китебибиздин айрым үзүндүлөрүнөн сизге жиберсек болобу? Методикалык жагын карап, пикирлериңизди айтсаңыз жакшы болот эле. Эгер ушуга жооп берип койсоңуз. Албетте, жөнөтүңүз.
кеңешип кескисе аябай жакшы жыйынтыктар болуп болуш керек. Алым жечинче жардам берүүгө аракет кылайын. Чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Дагы сурооңуздар барбы? Акыркы суроону алсак, чатка да жазсаңыздар болот. Бул жака Гүлжан Койчуманова имейлиңизди жазып коюпсуз. Мен чатка Улкан Камбаралиева эженин имейл адресин жаздым, электрондук почтасын. Байланышкыңыздар келсе жазсаңыздар болот. Жана айтып кеткендей эле, мындан кийин дагы катышуучулар эгер кызыкса, академиялык жазуу боюнча кыргыз тилчи жана адабиятчы мугалимдерге онлайн университеттин астында жайкы мектеп уюштурсак болот. Дагы сурооңуздар болсо алалы, болбосо анда жыйынтыктай берсек, Азыр Элир айым сунуш бар эле, азыр аябай жакшы ой айттыңыз. Азыр эле мен айтып өтпөдүмбү, мен башында жанагы өздүн ичинде өсүп ала албай, жаттын ичинде жат боло албай, мен орус тилчи болгонум үчүн көпчүлүгү билимиң орус тилчи турбайбы тиги деп айтышат да. Ошол себептен жана вебинар өткөргөндө азыр бизде ошол тилдин деңгээлдери менен аябай тыкыр аракет кылган, ошол багытта иштеген ага эжелер бар эмеспи? Мына ошолорду дагы кошо катыштырып, ар кимиси ошо өзүнүн изилдеген чөйрөсүнөн кеп салып берсе аябай сонун болот эле да. Кандай дейсиз ошого? Албетте, жайкы мектепке бир эле эмес, бир канча адистерди чакырып, бул тармакта эксперт болгон биздин тилчи, адабиятчы, лингвист ага эжекелерибизди чакырып, китептерди чыгарган бул темада, академиялык иштерди аткарып жүргөн, илимий изилдөөлөрдү жасаган биздин бул тармактын алдыңкы адистерин чакырып уюштурсак болот. Азыр онлайн Кыргызстанды булуң бурчунан баары катышса болот. Бишкекке келиштин кереги жок, онлайн отуруп эле окусаңыздар болот. Буюрса, бул теманы сүйлөшүшүбүз керек экен анда, Улкан эжеке. Албетте. Саламатсыздарбы? Уюштуруучу сөз алсам болор бекен? Ооба, албетте. Мен азыр жумуштан чыгып, кеч көрүп калып кирип калдым, көчөдөмүн. Эгер байланыш начар болсо кечирим сурайм. Урматтуу Улкан Жолдошбековна, саламатсызбы? Саламатсыз. Бул сиздики Удан. Саламатсыз Назира айым, ооба. Аябай кубанычтымын. Сиздин мен унчукпай эле коеюн дедим эле, эмеле менин базалык билимим орус тилчи деп айтып атасыз, бирок анча-мынча кыргыз тил билимин жолдоп алган окумуштууларга караганда сиздин эмгектериңиз аргументтүү. Ал жагына эч кандай шек санабасаңыз болот. Көп окумуштууларга керек болсо мындай аргументтүү илимдин так маалыматтары менен сиздин далилдериңиз бар. Андыктан албетте башка тил илиминин теориясын, методикасын кошуп туруп бул семинарды дагы уюштуруу абдан жакшы. Мондай онлайн режимде уюштуруп аткан уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан сиздин ушул сөзүңүздөн айластан кайрылууга туура келип атат, көчөдө болсом дагы. Сиз антпеңиз, баарыбыз илимдин, билимдин адамдары болгондон кийин илимде такталбай калган нерселер бар. Талаштан тактык жаралат. Дагы изилденбеген нерселер бар. Изилдесек болот. Андыктан сиздин жардамыңыз менен дагы көп иштерди жасасак болот, Улкан Жолдошбековна. Кийинки жолугушууда дагы ушу вебинар уюштуруу биздин максатыбыз, планыбызда бар элеңиздер. Буюрса, эгерде ушул семинарды дагы бир мындайдыр бир кандай эстафета түрүндө вуздардан вуздарга өткөрүп, анан шуну бир саамалык катары улантып кетүүнү эстафета катары берсек, мындай милдеттүү түрдө өткөрөт эле да башка окуу жайлардагычы. Анан уюштуруучуларга ыраазычылык билдирүү менен ушу сунушумду айткым келет да. Ушул эстафета бул окуу жайга тапшырылды деп турсаңыздар, мындай бул узакка созулган, анан үзгүлтүксүз процесс болот эле деп сунуш кылат элем. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Гүлнара эже кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Саламатсызбы, Улкан Жолдошбековна? Саламатсыздарбы, кесиптештер? Улкан жеке, мен да кечирээк кирип калдым.
оюмда турду. Мен абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул кыргыз тилчилердин башын бириктирип, кыргыз тилинин айланасында такталбай жаткан, мүмкүн түшүнүксүз болуп жаткан көп маселелер жөнүндө сөз кылып атасыздар. Бул абдан жакшы. Чындыгында ушуну уюштуруп жаткан уюштуруучуларга дагы мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Учурдан пайдаланып, чындыгында Улкан Жолдошбековна тарабынан көп иштер жүргүзүлүп атканы чындап эле белгилүү. Учурдан пайдаланып айтып кетер элем, 16-сында саат 3-тө биз ушул кыргыз тилчилердин жогорку окуу жайларда кыргыз тил жаатында иштеген кесиптештерди дагы чакырабыз. Кыргыз тилинин жана жазуу окуу боюнча академиялык окуу жана жазуу багытында жогорку окуу жайларында кандай кылып уксак болот, кандай кылып киргизсек болот, ушул жаатында 16-сында саат 2-ге десек керек, эже 2-ге биз дагы кошумча шилтемесин жөнөтөбүз. Сиздер менен ушул багытта дагы сөз кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында кесиптик кыргыз тилди окуттуу, деги эле кыргыз тилди окутуунун натыйжасы бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде болуп атат, кандай ыкмалар колдонулуп атат, канткенде биз жогорку бир натыйжаларга жетише алабыз деген жаатта көп сөз кылышыбыз керек. Бул жакта маселелер абдан көп. Ошондуктан биз сүйлөшө турган сөздөр али дагы алдыда. Бүгүнкү уюштуруучуларга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушул кыргыз тилди өнүктүрүү жаатында ар бирибиз салымыбызды кошо берели. Рахмат эже. Бул жакта Ляззат жазып жатат чатка. Улкан Жолдошбековна, лекцияңызга чоң рахмат. Мен үчүн абдан баалуу маалымат болду. Уюштуруучуларга чоң терең ыраазычылык дейт. Бул жакта азыр бирөө жазды эле. Жазгүл Түмөнбаева дейт. Сөз башында ичке үндүүлөрдүн алдында к тыбышынын г болуп айтылышы диалектилик көрүнүш эмес дейт. Орфографиялык негизги эрежелердин бири дейт. Азыр катар түрк тилдеринде, мисалы түрк, түркмөн тилдеринде ушундай колдонулат. К тыбышынын г болуп колдонулушу боюнча Ысык көл говору адабий тилдин нормасына толук жооп берет дейт. Кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшүнүн көрүнүштө үндө, мисалы байыркы эстеликтерде Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө бул көрүнүштөр бар дейт. Азыр эми региондук согуш башталат окшойт. Биринчиден мен айттым, меники туп-туура деп айткан жокмун. Токтосун Керимбаевичтин бадырайтып туруп жазып койгон эмгегине гана таяндым. Көлдүктөр кандайдыр бир деңгээлде таарынып калсаңыздар кечирим сурайм. Мен көлдүк жана башкалык деп айткан эмесмин. Ал эми көл диалектиси адабий тилге толук жооп берет дегенге мен макул эмесмин. Жанагы элени жактаганы боюнча эле азыр эле айтып өттүм. Туурабы? Уктабай элемин деген боюнчачы. Бул эч кандай орфоэпиянын дагы грамматиканын эч кандай эрежесине туура келбейт. Биздин Кыргызстан боюнча түндүктүн, түштүктүн, батыштын, чыгыштын тили же болбосо говору таза деп айтууга эч кимдин акысы жок. Ар бир региондо кандайдыр бир илгерки убактан бери келе жаткан биздин үндөштүк законун бускан нерселер бар. Ошого туура келген нерселер бар. Мына ошо тууралардын баарын алып, кодко айландырылган, кодифицированный адабий тилди түзүүгө биз ошого тийишпиз деп айтайын дегем да. Мисалы үчүн орус тилинде кандай гана диалекттер жок. Алардын бардыгы эч ким менен эч ким төбөлөшпөй эле, эч ким менен эч ким талашпай эле, мектептердеги ак айтэткенди айтып эле, мисалы москвалыктар өтө чоет аны. Анын жанындагы мен окуган Тверь областында о деп айтат, босоновский деп. Булар эч ким эч качан таарынбай этпей эле, моюндарын алып эле кодко айландырылган адабий тилди окушуп атат. А бизде ошентип оку десе ким кой дейт мисалы. Орфоэпиялык сөздүктүн жок экендиги мына ушул жерде дагы көйгөй жаратып атат да, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал эми мына ошол монографияларда эле калып калган нерселердин баарын сөздүккө чыгарып, элдин баарына таратыш бул тилчилердин милдети го, менин оюмча. Анан жанагы мисалы үчүн мен кийим көп үчкөн деп айтканга деги эле өлтүрсөңөр да макул болбойм эч убакта. Себеби эч кандай логика жок. Логиканы мен таптакыр көрбөй атам да. Кийим дегенде мисалы кысын мен кы кылып айткым келип атат биринчисин. Токтосун Керимбаевич себеби мени колдойт өзүнүн китеби менен. Кийим мурунчул мынын жардамы менен мен ки деп айтам. Кийим ки деп айтпайм эч убакта, чекара деп айтпайм.
Бул дагы орфоэпиянын эрежелерин бузгандык болуп эсептелет. Анан бул региондук согушту токтотсок дагы, местечковый патриотизмди токтотсок бардыгыбыз. Мен тияктыкмын, сен тияктыксың, анан менин тилим таза, сенин тилиң таза эмес деген. Бизде бир айылдын элдери да кыргыздардын ошо аябай жаман, ошол Салижан агайдын арбагы ыраазы болсун, ошо агай аябай келек сонун ырларды айтып бизди күлдүрчү да. Мен Түркманас университетинде иштеп атканда. Мына ошол местечковый патриотизмди токтотсок, бизде жана бир айылдын элдери да мен булгап койгон сууну сен ичип атасың деп суунун жогору жагына жайгашкандар, ылдый жактарын келекелеген. Бул эмне деген? Кеп биздин тилге, бул тилге, анан өзүбүздүн дилибизге мындай нерселер жукпай эле койсо жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Эмоциялуу айткан болсом кечирим сурайм. Мындай нерселерди токтотолчу. Мисалы үчүн мен ошо трайбализм деген оорум жок, улутка бөлгөн оорум жок. Себеби дегенде адамдын жанынын улуту болбойт. Кайсы жерге жашап калсак, бул биздин заслугабыз эмес, бул биздин жетишкендигибиз эмес. Бул орой айтканда Кудайдын буйругу менен ошол жерге төрөлүп калганбыз. Эгерде кыргыздар ушинтип түндүк түштүк деп бөлүнө бере турган болсо, батыш чыгыш деп. Иосиф Виссарионовичтин методун колдонуш керек окшойт. Бир түндө 15 мүнөттүн ичинде түндүктү түштүккө айдап, түштүктү түндүккө айдап, эгер тынч жашай албай турган болсо. Тамаша албетте. Рахмат. Рахмат. Сурооңуздар барбы? Эжеке. Сурооңуз барбы? Эжеке. Суроом жок, мен азыр мына угуп туруп болуп атам да. Эжекенин сиз эч качан кечирим суроого эмессиз. Бирок тилчилер негизи мындай кыргыз тили үчүн, улут үчүн күйгөн, жүрөгү күйгөн инсандар да. Ошон үчүн сиз өтө туура айттыңыз. Бул жерде дагы бир нерсени мындай ошол азыркындай аймактарга бөлүнүп, тил, адабий тил, моун ормод, анамдан ормод деп ар ким ар нерсени айта бериши мүмкүн да. Ошон үчүн сиз кечирим суроо койгонуңуз оң эле. Такыр эметпеңиз. Мен азыр көрүп азыркы суроо берген адамдарга ичет ачууңда келет да. Тил үчүн күйгөн тилчилер демек тил үчүн күйөт, улут үчүн күйөт. Биз ал жерден бекер алги эме жумурткадан кыр издебей эле койгонубуз оң да. Ушул ойду айтайын дедим. Кечиресиздер. Чоң рахмат. Рахмат. Мерим Кыналиева жазып атат: сингармонизм мыйзамы, орфоэпиялык кубулуштар тилди колдонуу эрежелерине ылайыкташтырылат дейт. Ким талашып атат? Ошондой. Эми жазып атат окшойт комментарий. Улкан эже, кеч кирсем да сизди көргөнүмө кубанычтамын дейт. Кеч кирип калганго. Эгер кечигип калсаңыздар, бүгүнкү вебинардын записин, видео записин онлайн университеттин YouTube каналынан көрө аласыздар. Азыр мен чатка жазып коем YouTube каналыбызды. Акыркы суроону алсак, дагы сурооңуздар барбы? Эгер сурооңуздар жок болсо, анда микрофондоруңузду жандырып, Улкан эжеге кол чаап койсок, ыраазычылык, саламатсыз. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү күнү ушунчалык керектүү нерсе айтып берди да, суусап турган кыргыз тилчилер үчүн абдан керектүү болду. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат. Улкан эже, Элира сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат баардыгыңыздарга, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Элир айым, Мукар айым, сиздерге чоң рахмат. Ушундай жакшы идеяны алып чыгып, баарыбыздын башыбызды кошуп, жакшы маселелерди көтөрүп атасыздар. Бар болуңуздар. Сиздер менен сыймыктанам. Рахмат эже. Чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келип биз менен билимиңизди, илимиңизди, тажрыйбаңызды бөлүшкөнгө чоң рахмат. Буюрса кыргыз тилин, адабиятын мындан ары дагы өнүктүрөбүз деген ойдомун, тилектемин. Чоң рахмат.